Анда биз курортный зонадан чыгып, санаториядан чыгып, андан ары түз биз Жалал Абад шаарынын ички абалындагы бир катар көз жүгүртөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Жалал Абад шаарында ички абал кандай? Азыр бүгүн жамгыр болгондуктан жолдо жүрүү кичине кыйын болууда. 17 апрель 2019 жыл эртең менен саат 6-дан баштап Ош шаарындагы Юго-Восток кичи районунан же болбосо студенттер шаарчасынан Ош технологиялык университетинен энергетика факультетинин 3 курстарынын студенттери 4 группа болуп спринтерлер менен дельфиндер менен Токтогулга сапар, ГЭСке, суу сактагычка, подстанциялардын баарыны айланып кыдырып бир катар таанышып келмекчи. Жалал Абаддагы ички абал. Финкабанк өтө кызуу иштеп атат. Кредит алгандар көбөйүп кетти окшойт ата. Жалал Абад шаарынын ичиндеги мына ушул азыр площадтын жанында элегант дейт го. Бренд микс. Бул жактан кирсеңиздер дагы Жалал Абад шаарындагы центрдеги базар жайгашкан. Андан ары түз барганда 100 метрде сол тарапта Келечек соода борбору, андан ары оптовый базар. Устаканалар дагы ошол жакта жайгашкан. Бекборбиевдин концерти болот экен деп реклама кылып коебуз. Урматтуу алкарыш. Кана Бекборбиевдин концерти. Бекборбиевдин концерти болот экен. Жалал Абадда 7-ден 30 мүнөт өткөндө кечки саат. 25 апрель күнү Жалал Абад шаарында саат 7-ден кечки саат 7-ден 30 мүнөт өткөндө Жалал Абад шаарында Бекборбиевдин жеке концерти өтмөкчү. Жалал Абад шаарынын тургундары бизди көрүп турган болсо, келип, көңүл ачып кетсеңиздер болот. Майы кызматкерлери турат, андыктан жардамчыларга берип, алып баруучуларды көрсөтөбүз. Нарушение бузган жокпу? Бузбаптыр, Бузбады, ошондуктан мигалкаларын жандырып коюптур. ГАИ кызматкерлери аны тоскон жок.